Менин аты жөнүм Алдиясова Айнагүл. Кемден келдим. Келечекти интернеттен көрдүм. Мен Кермакунова Айза. Мен деле экөөбүз чогуу сүйлөшүп, чогуу эле интернет аркылуу эле таап келечекти. Негизи көлдөн болом өзүм, бирок бу жерде эле турам да. Анан экөөбүз чогуу доогор түзүп, чогуу келип калдык. Мен 1.600.000 сомго жазылгам. 400.000 25% төлөгөм. Остаток суммасын 10 жылга бөлүп төлөйбүз. Буюрса Мен 1.200.000 жазылды. Буюрса селекциядан квартира чыкты, ошого алып атабыз. Биздики бир эле домдон алдык, крупный дом, бирок экөөбүзгө эки башка квартира. Бирөөбүзгө двухкомнатный болсо, бирөөбүзгө однокомнатный. Биз двухкомнатный алдык. Ошо 19.000ге. Мен однокомнатный алдым, 14.000ге. Бир домдон алып калдык, коштон алып калдык дегендей. Бизде эле баягы башында баягы участок алабыз деп жүргөн акчалар болчу чын-чынын келгенде, бирок ошо келечек жөнүндө угуп калып эле первоначально взноско кетип калды акчабыз. Но үйлүү болуп калдык, буюрса ПСО болсо дагы постепенно ремонт жасаш керек болот. Жаңы салынып аткан үйдөн алдык. Биздики деле ошо жер алабыз деп жүргөнбүз, негизи көптөн бери эле чогулуп жүргөнбүз, жолдошумдун көзү иштеп. Анан ушундай возможность чыгып калды, жакшы возможность деп жерибиз эле сразу үй болуп калганга. Ошондон алдык биз. Жолдошторубуз теңиштардан болот. Эмне дейбиз, келечекке рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мындан аман, арген, чуркап берген Азим юрист гос регистрация чуркап жүрдүк. Ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Дагы элдерге айтарыбыз, үйгө жете албай, канча деген карапайым элдер аракет кылып бирок ала албай жүргөндөр бар. Ошолорго айтарыбыз, келгиле, ишенгиле, келип калганга жакшы мүмкүнчүлүк бар деп айтабыз. Биздей болгон карапайымдарга жакшы эле мүмкүнчүлүк экен бул. Аз болсо дагы аз акчаны алып алып, жок дегенде бир какой-то 25% алып алып, анан үйлүү болуп калгангачы, мындай болсо биз билбейм дагы канча жыл иштеп, дагы канча жылдан үй алмакпыз. Негизи жакшы неме, келечек ишеничтүү эме экен, компания. Ишенгиле.